биздин немени экиле бөлүп алып коет экен, бирок олар жыргап ташып атат 200дөн. Ушул кара суу линиясы боюнча жалып болсо мага келет эле да. Ал асайын сіздердің көпіріңіздер емес, ал жерде адам өте тұрған жер. Отырсаң. Маршрутка жоқ пы Қарасуға? Кеп айта. Маршрутка жоқ па? Таксилер қаншалап кетті? Папуты 100-ден алып кетті. Таксилер чи таксилер? 150 ей. Не, маршрутка келбейді екен? Маршрут келбейді екен. Че келтірбейді? Ким? Гайлер дейм. Гайлер келтірбейді. Ассаламағалейкум. Жақсылар ма? Жүрміз бе? Мынау Қарасуның адамдар айтып аттылар да, гайлер маршрутка келтірбейді ат депчи. Ошондой болот а же? Ал боюнча мындай. Маршруткалардын бардыгын жаңы вокзалга апарган. Вокзалга жылдырды, тартип болсун деп. Аны биз эмес, мэрия жылдырды. Баягы лицензияларын күтүп алып туруп ошакка беришти. Ошол вокзалда азыр бардык маршрутканы тизип койду ошакка. Апарып туруп. Бардыгы бир тарапта болсун деп жайгаштырып койду ол жака. Бүгін сіздердің рейтингіңіздер себепті мынанша 120 маршрут ишке чыккан жок. Бирок элдер ишке чыкты. Элдер жолдогу жанагы же түшүнүктүүрөөк болсун. Айнекти ачып туруп эле погород кеткен маршруттар салып кетишти алар. Таксилер салды 150 сомдон, 200 сомдон. Попутчиктер алды. Ал эми 120 маршрутканын тирлиги боюнча токтоду. Эми буга ыраазы булар эми. Анча бирок бул жактын күйгөн жагы мындай болуп атат. Бизди официалдуу баягындай эме төлөп, лицензия алып, путевка төлөгөндү ишке чыгарбай коюп, бирок алар алып кетти ортодо. Частный. Аны сиздер карабадыңыз деген бир күйүт бар да. Ушул нерсе мындай кеңирээк айтсаңыз, анан булардын дагы май кызматкерлери эми жөн эле уйкудан туруп келип эле айткан жок да. Алардын нерсесин бияка угуп, ишине чагылдырып коюлду. Мына 120 маршрут мыйзамга баш ийип, вокзалга келдик. Келгиле деп мына лицензиянын неме ошо отделы бизди 3-4 күндөн бери эскертип, ояктан штраф 3000ден штраф салды. Аябай көбүнө салды штрафтычы. Көбүнө салды без мындай туумсуз да, баягындай немеси жок, скидкасы жок. Салды, анан биз болуптур деп мыйзамды сыйлап, булардын саясатын сыйлап келдик. Бирок мен ошол айта турганым, бирок алиги шаарда маршрут көп экен, попути көп экен, степ деген көп экен, биздин немени экиле бөлүп алып коет экен, бирок олар жыргап ташып атат 200дөн. А биз нерде кан какшап турабыз. Анан неге бардыгына бирдей болбой атат да? Бардыгына бирдей болбой атат. Биз бир шарт түзүп бер деп бир мэрияга барган жокпуз, же бир бияга барган жокпуз, же автотреске барган жокпуз. Биз өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз кылып, мисалы стоянканы 90 миңге аренда алганбыз, оны чыдап өзүбүз төлөп атабыз. Мисалы мэрияга барып бизге места кылып бер деген жокпуз. Биз бирден келебиз. Азыр мисалы мындай бар жогубуз деле билинбейт. Бирден келебиз. Бирден келип, ол толгондон кийин биз рациябыз бар, чакырабыз. Мисалы эч бир мындай жалып болсо мага келет эле да. Ушул ойдон ушул кара суу линиясы боюнча жалып болсо мага келет эле да. Мына Ош боюнча 7 область, 7 район бар го. 7 райондун бири эле кара суусу ошо жол менен каттайт, туурабы? Калган бардыгы вокзал менен кетеби? Вокзал менен жүрөт. Жок. Кайсыда вокзал менен жүрбөйт азыр? Маданият жүрбөйт. Жок, районда айтты. Маданият район эмес да. Кара суу районунда бар. Бири эле кара суу район. Кара сууга барат наркы башы. Калган райондор барды вокзалдан. Араван неме Гүлбар келбейт мисалы. Жок, Гүлбар ал айылда айтты. Араван районунда да эм. Район Аравандык бул жерден кетет да. Азыр мына жерден Гүлчө келбейт. Гүлчө келбейби? Гүлчө келбейт да турабы? Азыр ошол бул жерде шаардын тартибин кылыш үчүн вокзалга алып келет да. Бирок любой нерсе тартипке түшүш үчүн кичине бир курмандыктар болот да. Ошого бир мүнөт кечиресиз. Ош Гүлчөгө берке неме Гүлчө направление баягы областной больница бар го. Ошол жака чыккыла деп биз 2-3 күндөн бери мисалы мен дагы бир кайталап кетейин. Биз мисалы техотдел 4-төбүз, мисалы бөлүнүп иштеп атабыз. Ошол жака чыккыла таксисин направлениясын ошол жака деп айтып атабыз. Түшүндүңүзбү? Анан бир гана кара суу направление эмес. Кара суу направление бияка туура неметте байкады, автобекетке келиш керек депчи. Азыр бир гана кара суу болуп атат.
калгандары берди болуп атат. А Ош Күлчөнү ошол жака дедиле, такси каттамдарын, маршруткалардычы. Бирок эми Күлчө маршрутка бияка келиш керек. Алардын үстүнөн боюнча эми иштеп атабыз. Күлчө областойдон коюп берип, областойдон каттап атат. Аларды основной мындай маршрутка караганда такси көп болгон үчүн такси ошол жерден кетип атат. Биз барып эскертип коюп, протокол эми сиздерди айтайын. Эл мисалы Кара Суудан Ошко келип шаарга. Ошол сиздер айткан точкасына жеткирбейсиздер да. Мисалы ар бир эмени жүргүнчүнү ХБКга барышы мүмкүн, Востокко барышы мүмкүн, Запныйга ошол жака жеткирбейсиз да. Ал ошол жерден түшүп калып, кааласа башка маршрут каттам менен Запныйга кетиши мүмкүн туурабы? Ол жерде мен атам деле, апам деле барышы мүмкүн да. Мисалы. Азыр мен айтайын дегеним, силерге А чектен Б чектке барыш керек. Сиздер мына 3-чү банянын алдында туруп атасыздар, туурабы? Сиздерки мына эмеге берилген, биринчи конечныйга кайер болгон? Айжа маркеттин ичи болгон. Ошол жерден эме жүргүнчү толуш керек. Ошол жерден Кара Сууга токтошуңар керек. Жолда токтошуңуздар керек. Сиздер бир алып кетишиңиз керек, туурабы? Сиздер 3-чү баян алдында туруп атасыздар. Элдер деле күбө, ошол жерде жашагандар деле мисалы билет, биз постоянно пробкамен иштейбиз, билебиз. Жок, бир машинаны ошол жерге коесуздар, туура эле. Бир машинаны койгондон кийин башка дагы каттамдар бар да, ошол жолдочу. Ошолор келет дагы сиздердин капталга коет. Экинчи катарга коет. Бул нерсе Сиздер автономканы алдына коесуздар да, сиздерге автономканы жетпейт. Ал жерде автобустар токтойт, туурабы? Ал атайын сиздердин көпүрөгүңүздөр эмес, ал жерде адам өтө турган жер. Утурсаң, Мына карасаңыз, өзү жасаган. Оны биринчи жол мына бизден мен сурасаң айтып берем. Ол биринчи бетон бар эле жерде. Биз баякы жок, ал жерге сиз жасаган чакта деле ал жерге койгонго болбойт да, туурабы? Угуп турсаң, Болбойт да ал жерге. баштакы бийлик, баштакы аткаруучу бийликтер мындай караган, вокзалга кууган, караса эл о жерден тыйылбай, бияка келбей койгон, бу жерде 6 ай жатканбыз биз. Анан кийин мэрия өзү бизди чакырып, анан мына троллейбус менен автобустарга памек берет экенсиңер. Мына лотоктун үстүнө бир машина бата турган, места кылгыла деп өздөрү бизге мэриядан бизге приказ берген. Анан Ким биз берген ошол? эми о малда эми Жок, кимдер ал эле анан бул айтты эле деген жок да, точно кагаз болуш керек. Кайсы жылы? 2015-жылы. Ошо да 2015. Эми одан Анан бери 2023 жок, сиздер Карасууда бу жерден каттаңыздар. Биз элди үйрөтүп берели. Биз ал жерден элдер сурап атат бизден. Карасуун каттам каерден каттап атат? Биз айтып атабыз. Вокзалга барыңыздар, автобекеттерден каттап атат. Автобекетке барыңыздар деп биз түшүндүрүп атабыз. Сиздер бизге көмөктөшүңүздөр, биздер сизге көмөктөшөлү. Анан ортодон бир тактык жаралып туруп, анан эл көнөт да ошого. Мынакей көмөктөшкөнгө бир сунуш да. Мен өзү Кара Сууга каттабайм, мындай эле ортодогу адам. Азыр биз остановкадан келе атабыз. Таксисттер аябай курса. Бүгүн жакшы иштешти да. Сиздердин дем алган себептүү таксилер жыргады. Башка машиналар жыргады. Бул анык да. Эми биргеликте кылыш үчүн буяк менен териштирбестен булар вокзалдан каттасын, жылбайчы. Сиздер Ошский районго, ХБКга, 3-чү баняга мындай атайын неме тапшырма рейд кылып туруп, бир дагы таксини, анткени таксилердин лицензиясы, каттамы, схема эч баласы жок да. Маршрутка эч нерсеси тургузбай койсо, бир 5 күн туруп бериңиздер. 5 күн бир постоянно коебуз. Кудай жок, постоянно эмес, азыр дагы жок. Мен жана барсам, 2 сотрудниктер наракка кетип калды да. Биз камерамен гана наракка кетип калды. А бирок жанына барганда 62-чи указ боюнча бир дагы маршрутка турбасын деди, бирок таксистер тизилип туруп алып атат да. Эгер сиздер 5 күн туруп берсеңиздер, монча эл дагы ыраазы да мыналарчы. Ооба да, ошол да. Анткени 50 сомдон арзан каттап беришет. Ошондо ошо адамдар үйрөнөт. Маршруткага чыгып, тартипке түшүп атат экен ошуз деп туруп бияка келет. А бирок короче, билингеген кыгыла 1-2 күндөн кийин түшөт да деп туруп жок болуп кетсеңиздер, бул дагы бир 10 күндө да чечилбей калат. Ошондой кыла аласыздарбы? Кылабыз буйруса. Мына жерде ким? Сиздер бригадир барбы? Арың Босоп келишиңиз. ким? Сизби? Мындай кылайлы. Сиз өзүңүздүн айдоочуларыңызга айтыңыз. Биз буякта инспекторлор коюп беребиз. Сиз айтканда, буяк айткандай, ар бир таксиге биз жазып атабыз. Жазып деле келгенбиз, азыр деле жазып атабыз. Туура эмес жүргүн ташыгандарга боюнчачы. Сиздер бул жака биз элди үйрөткөнгө жардам берели, силер да бизге көмөктөшүңүздөр. Элди үйрөтөбүз, ушул жерден каттам кылабыз, Кудай буйрусачы. Бир багыттуу жол кылабыз, ушул жерден барат, ушул жерден келе турган кылыпчы. Башаламан ал жерге токтой турган барып буйруса жок болот. Мына көрдүңүздөр, эки тараптын талабы бар. Бири-бири менен келише албаган жерлери бар, келишкен жерлери бар. Эми Аллах Таала көрсөткөн шарият талабы боюнча кандай болот? Эки тарап сөзсүз түрдө келишимге келиш керек. Ас-сулху хайр депчи. Келишүү бул жакшы деген. Өзү негизинен алганда буйрукту алды, болду алды. Май кызматкерлери ошол тыюу салган бойдон эле калып кете беш керек. Дагы бизге айланып кетсек болот, келип айдоочуларга түшүндүрүп,
жана биз сунушта айтсак, ар бир остановкага рейдтерди коюп, ойду келди жүргүнчү ташыганга татыксыз адамдар, балким мас айдоочулар алып кетпесин, карап вокзал жака буруп бергиле деген сунушта айтсак макул да деп атат. Канчалык деңгээлде аткарат билбейм. Ошого көнсө жакшыраак болот эле. Анан ошол эле маалда 12-сине чейин тек койгула дебестен, бул айдоочулар тарапты дагы бир аз жеңилдетип абалынчы. Мисалы, мына Ошск районго чейин келгиле дегендей кылып, бир аз жеңилдетсе жакшыраак болот эле. Бирок кандай болгон чакта дагы Аллахка жага турган нерсе ас-сулху хайр. Келишүү бул жакшы. Анан бир эле жери жаман. Азыр өзүңүздөр кадрдын ичинен байкасаңыздар керек, Паландын сөзү, Пустандын сөзү эч эле көнгбөгөнгө аракет. Абгаду риджали алаллах аладдул хасим деген пайгамбарыбыз. Аллахка эң жакпаган адам, эң начар адам булар талаша берген, уруша берген, талашы токтобогон адам депчи. Атайын эле бир стойкага туруп, өзүнүн бүт таяктарын көтөрүп, меники тургулам деп эле жеңген адам Аллахка жакпаган адам. Ошого кандай гана принцип болбосун, кандай гана жакпаган абал болсун, карап туруп, эки тарап бир аздан түшүп болсо дагы келише турган ой болсо шыр кармаш керек.